Руслан Казакбаев Анжелика Республика партиясын колдой турганын билдирди. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Республика партиясы өзүнүн тарапташтары болуп эсептелинген ыктыярчыларга пандемия учуруна кыргыз элине жардам көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык грамоталарын тапшырды. Ыктыярчылардын сап башында жүргөн Абдурахман Муртазалиев менен Тынчтык Алтымышев Республика партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин депутаттыгына аттанууда. Экс-вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова Республика партиясы ыктыярчылардын статусу жөнүндө мыйзам долбоорун демилгелей турганын билдирди. Мындан тышкары Алтынай Өмүрбекова 2021 жылды ыктыярчылар жылы деп жарыялоону сунуштай турганын кошумчалады. Пандемия күчөп турган маалда эл үчүн жан үрөп кызмат кылгандардын бири белгилүү ырчы бизнес-вумен Анжелика Кайратова Республика партиясы менен элдин ортосунда ыктыярчы болуп, алдыга жол программасын тандап, Республика партиясын колдой турганын билдирди деп Руслан Казакбаев Фейсбуктагы баракчасында жазды. Маалымат булагы Арба Чекит KG. Айзада Жамгырчиева Макалёнун ой дастандын эмнесин билип калды. Жогорку Кеңештин төрагасы, өлкөбүздүн экинчи адамы Дастан Жумабеков мырза менен күлгөндүн билгени бар дегендей, мен бир нерсени билгендеймин. Кыргызстан үчүн, анын ичинде талас эли үчүн кылып жаткан иштерин баалайбыз. Сөз менен эмес, иш менен далилдегендер көп болсо арабызда. Жакында жаңы интервью деп жазган алпаруучу Айзада Жамгырчиева. Депутаттыкка аттанган талапкерлер шоу-бизнес тармагына аралашып, жеңил пиардын артынан желпилдеп калышканы жашыруун эмес. Жалланбай, манаптардан, коммерсанттардан куралган Кыргызстан партиясы коомчулуктун кайсы бир катмарын иренчитип турган чагы, жерге түкүргөндөн арыбады. Ошол эле Макалё, Сексайлөө сыяктуу терс кармандар тетири кетишкенин жалган беле. Мамлекетибизди уят кылгандан баштары арылбай атышса да, болбой эле кайрадан парламентке жуулунушканы кандай? Элибиз качанкыга чейин акчага алдана берет? Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Кайрат Пиримбирдиев Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Шайлоого үгүттөбөй, башкы ырчылар сөзүнө туурабы көрөбүз. Пандемия маалында өкмөттүн чаба алышын сындап жүргөндөрдүн бири Кайрат Пиримбирдиев болду. Ал ошол учурдагы элдин абалына көйгөнү үчүн ушул кадамга барганын айтат. Шайлоо учурунда үгүт иштерин ырдабайм деген ырчы сөзүнө туурабы жокпу, маегинен окуңуз. Кайрат, чү дегенде эле акыркы жаңылыктардан баштайлы. Коронавирус пандемиясы учурунда ыктыярчылардын эмгектери абал турукташып калгандан кийин билинбей, бааланбай калгандай болду. Ошондуктан ыктыярчыларга арнап жакшы ыр жаздырып жатам. Мен дагы ыктыярчы катары жүрүшүм керек эле. Бирок апам катуу ооруп калды. Апам өзүм да ооруп жатканда ыктыярчылардын жардамы чоң болду. Экинчи жаңылыгым 14 сериядан турган жаңы сериал тартылып жатат. Ошонун саундтрегин ырдаганы жатам. Бул ыр адамдын ички диалогу десем болот. Анткени ар бирибиздин ичибизде баатыр жашайт. Ошол баатырды сыртка чыгаруу керек деген тариздеги ыр. Пандемия адамдарга өз жашоосун кайра баштан карап чыгууга мүмкүндүк берди окшойт. Көрсө бизге аз эле нерсе керек экен. Бийлигиң, байлыгың, оорунун жанында эч нерсе арзыбай калат тура. Өлүм жанымда жүргөндөй эле сезилди. Балким чыгармачыл адамдар сезимтал болот эмеспизби? Ошон үчүн жүрөккө жакын кабыл алдыкпы билбейм. Өткөн жумада Саламат Садыкова эжебиздин тар чөйрөдө айтылган сөзү интернетке тарап, талкууга түштү. Эл көзүндөгү адам болгону үчүн айткандарын чоң талкууга алынды. Силерде коомду ээрчите ала турган күч бар экенин сезесиңерби? Мен башка иштер менен алек болуп жүргөндүктөн телефон да карабай калдым. Андыктан маселенин өзөгүнө көп көңүл бура алган жокмун. Талкуу токтоп баратканда гана көңүлүм бурулду. Ошондуктан ал туура, бул туура эмес деп айткым келбейт. Оба атактуулуктун туткунубуз. Каалагандай жүрө албайбыз. КИИМдин топчусу туура эмес топчуланып калса да байкап коюшат. Сөздү бул жакка кое коелу. Дүрбө астында тургандайбыз. Мен дин, жерликке бөлүнүү маселеси, саясат тууралуу эч нерсе айткым келбейт. Мурун деле саясат тууралуу эч нерсе айтчу эмесмин. Болгону күйгөнүмдөн июль айларында жеке баракчам аркылуу жарандык көз карашымды айтууга аргасыз болдум. Депутаттар каникулга тарап кетти. Эл өзү менен өзү калгандай кейингенден шайлоо учурунда үгүт иштерин ырдабайм деп чечимге келдим. Менин бул пикирим да талкууга түштү. Көп ырчылар ойлорун өзгөртүп, чыныгы лидер гана колдош керек деген ойго келишкени кубантат.
Өзүң сөзүңдө турасыңбы? 100% сөзүмө турам. Эми үгүт маалында башкы ырчылар канчалык сөзүнө турат көрөбүз. Бул окуяга чейин бир сунуш түшкөн. Андан баш тарткам. Андан кийин мага кайрылышкан жок. Жакында Султан Садыралиев, Манас Алыкулов болуп сүйлөшүп калдык. $50,000 берсе да үгүттөгө катышпайсыңбы дейт. $100,000 берсе да катышпайм дедим. Мындай караганда бир адам чоң бөлкөнү койнуна катып алып, көгүчкөндөргө эмне силерге жетет деп көкүмдөп таратып койгондой эле болуп жатпайбы? Образды айтканда, ошол чоң бөлүккө көгүчкөндөрдүкү болчу да. Кудай сактасын, эл ичинде акча калбайт экенбиз. Кийинки мундун көзүнө карабай албай жалтанганча азыр чечим чыгарыш керек. Тойлор токтоп калганда деле иш жүрө берет экен. Азыр мэриянын алдындагы оркестрда солист катары иштейм. Мамлекеттик кызматтамын, башка да иштерим бар. Оокатым жакшы эле өтүп жатат. Социалдык тармак аркылуу ырчы Курал Чокоев менен чырдашып кеткендей болдуңар. Бул тууралуу көп нерсе чечиле элек болгон үчүн эч нерсе дей албайм. 2-3 күндөн бери пикирге келебиз. Көк бөрү тасмасына саундтрек ырдап чыкпадыңбы? Ошол клип кантип жаралып калды? Ырдын автору Чыңгыз Алиев, тасманын режиссеру Руслан Акун өздөрүнө да башкага да талапты катты койгон адамдар. Ырды жазганда көп жолу оңдоп, аранжировкасын да бир топ адамга жасатып көрүшүптүр. Улам оңдо отуруп бул ырды Азамат Такырбашевдин жан дүйнөсүнөн суруп чыгышкан. Аткаруучуну да улам тандап, ар бирин ырдатып көрүп, мага токтолушуптур. Мен 4-5 саат үчүн жаздырдым. Аябай чоң эмгек менен жараттык. Ошон үчүн ыр эле алынды деп ойлойм. Азыр көрүнүктүү спортчулар таймашка ушул ыр менен чыгышат экен. Мен үчүн бул сыймык. Өзүм ыр жазам, бирок орус китептерди көп окуганым үчүн нукура кыргыз тилинде жаза албагандай сезим боло берет. Ошондуктан ырларымды жок дегенде мыкты акындарга оңдотуп алам. Сен өзүң нөлдөн жасагандардын катарына кошом. Сенин оюңча да ошондойбу? Ырчылыкка биринчи кадамдарды жасоодо башкалар себепкер болду, таасир берди. Мисалы, ырчы болушума досум Султан Садыралиевдин түздөн-түз таасири бар. Ал үндөбөсө ырчы болуу мен үчүн жок жеткис нерсе сыяктуу болчу. Мен да ырчылыкка жашы 30дан өтүп калганда эле баруу керек. Жаш балдар ырдабай албайт деп түшүнүш бар эле. Алгач Темир Назаров чыкты, кийин Султандар чыкты. Мына ушул абал менен шыктандырып, таасир берди десем болот. Андагы Кайратка абал, достор таасир берсе, Голос телеберүүсүнө барган Кайраттын өзүм жасадым. Анткени дүйнө элдеринин музыкасын уктум. Өзүм башка тилде ырдадым, анализдедим. Университетте окуганда эле интернетке казып, өзүмдү өзүм окуттум. Ошол жеңишке жетип келген ырчынын өзүм жасадым деп айтсам болот. Сен велосипед, мотоцикл сүйүүчүлөрдүн катарында элең. Дагы деле ошол кумар барбы? Жок, калган жок. Жол кырсыгына кабылгандан кийин кой деп токтоттум. Үй бүлөм бар, балдарым бар дегендей. Мындай кооптуу нерсени кылбай эле коеюн деп чечтим. Мотоциклди келинчегиме айтпай сатып алгам. Бир жолу сапардан кийин уйку канбай, мээм да жакшы иштебей турганда мотоциклди айдап көчөгө чыктым. Бир досум менен чыккам. Ага бирөө телефон чалып, жарым жолдон кетип калды. Мен үйрөнчүкмүн да, жакшы түшүнбөй чукулап жатып, жолдун ортосунда туруп калыптырмын. Капталдан келген унаа мени сүзүп өттү. Бутум сынган жок, бирок жеңил жаракат алдым. Сүзгөндө учуп кеткем, башымда шүпем бар эле. Ошол сактап калды окшойт. Келинчегим ошондон кийин бизди же бул мото сүйүүңдү танда деди. Ошентип таштаганга туура келген. Жакында мотоциклге отурсам буттарым титиреп калыптыр. Бирок велосипед тээп эле жүрөм. Өзүңдү кара. Маегиңе рахмат. Маалымат булагы Супер Чекит KG.